Туугандар бул 3 түрлүү адам бул дүйнөдө эч качан бир жыргап жашабайт. Андан сырткары акыретин да бузат экен. Бул биринчиси туугандар ичи күйгөн адам, ичи таар адам, башка бирөөлөрдүн ийгилигин көрө албаган адам. Сиз жакшыраак машина минип алсаңыз, неге ал каяктан алды бул акчаны? Сиз жакшыраак үй салып алсаңыз, бул акчаны каяктан алды деп сиздин ийгилигиңизди көрө албаган адамдар, ушулар ичи күйгөн, ичи таар адамдар. Булар Аллах Таалага да жакпайт. Ал эми экинчиси туугандар адамдарды жек көрүп жашаган адамдар. Жакшынакай адамдарды деле жек көрө берет. Адамдарды эч качан жаман көрүп жашабаш керек. Ар бир адамдын өзүнө жараша кемчилиги болот. Сиз бирөөнү жактырбай атасызбы? Сизде дагы канча деген адамдар жактырбай атат. Ал эми үчүнчүсү туугандар пейили начар, характери начар деп коебуз го. Характери начар адам, пейили бузук адам өзүнө дагы зыян алып келет, башкага дагы зыян алып келет, акыретин дагы бузат. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан: силердин араңарда эң жакшыңар үй бүлө бала чакаңарга жакшы мамиле кылгандар дейт. Урматтуу туугандар, аялыңызга, атаңызга, балаңызга, досуңузга, кошунаңызга, тууган уруктарыңызга, жалпы эле мусулмандарга жакшы мамиле кылсаңыз, сизге дагы жакшы мамиле кылышат. Дал ушул видеону өзүңүздүн жакын досторуңуз менен бөлүшүп коңуздар.